Гүлайша эжеке, мен свежевыжатый сок ичем күндө эртең менен дейт, апельсин, алма менен дейт. Бирок 1 килограмм таштабадым. Буга кандай карайсыз дейт. Эми мен өзүм 39 килограмм салмак таштаган адам катары айтып берейин, эмне кылыш керек. Эртең менен турганда лучше суу ичиңиз. Анан жок, мен сок ичет элем десеңиз, анда селдерейдин согун ичиңиз. Себеби деген, сиз апельсин менен алманы ичсеңиз, кандын составындагы сахарды көтөрүп жиберип атасыз да. Мен өзүм деле ичем сокторду, бирок мен сокторду эртең менен ач карын ичпейм. Обедте тамактанып атканда же тамактан кийин гана ичем. Эртең менен турганда колуман келсе селдерейдин согун ичем, колуман келбесе жөн эле суу ичем да, белоктон баштайм. Мынакей бул анардын согу, мен деле ичем мындай сокторду. Ошондой эле вишня, апельсиновый даяр сокторду алып ичем, бирок ач карын эмес, тамак ордуна же болбосо тамактан кийин. Сиздер менен Гүлайша Атабаева.